Кечеки оюндар бирде эсепте менен жыйынтыкталганы аз келгенсип, кээ-бир командалардын ачык жүзүн көрсөтүп койду. АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А сыяктуу топ 5 лигаларды кызыктуу жаңылыктар менен назарыңызда гүлжөгөө. Сиз даяр болгонсоңуз, адаттагыдай, go! Алгач АПЛ тууралуу. Ха дегенде эле Манчестер Сити Кристал Паласка конок болду. Анда 2-2 эсебинен тең чыгып, дагы упай жоготту. Өткөндө Ноттингемди жеңгенде Манчестер Сити кайтты дегеле. Бирок кайда кайтканын айтпай калгандайбыз. Азыркы учурда Манчестер Сити багыты бар, бирок кайыгы жок адамдай деңиз ортосунда калды. Же Пеп Гвардиола бир айла амал таба албай убара, же оюнчулар өздөрүн жийне албай убара. Ошол эле оюнчулар, бирок жыйынтык таптакыр башка. 7 оюндан бери жеңиш даамын эми тапты дегенде, мынтип эми тең чыгып жүрөт. Албетте, бир күнү мурдагы Манчестер Сити кайтат, бирок качан деген суроо бар. Ал кайткыча Гвардиола өзүн жеп вампирге айландырбаса болду. Жеке оюнчу бул жылы бул Манчестер Сити командасына көз тийди. Канчасын мактап, жактап жатып көз тийгизип алды. Азыр эми 27 упа менен 4-орунда келе жатат. А жогорудагы Ливерпуль, Арсенал, Челси кенен дем алышып, алдыга жыла бере тургандыгындай болуп калды эми. Манчестер тууралуу сөз баштап калганда, экинчи клуб тууралуу дагы айтып өтөлү. Негизи күн жерге тийгенде бир жагы түн, бир жагы күн болот эле. Бирок Манчестер шаарына бирдей түн кирип, кара булут кетпей койду го. Кече Манчестер Юнайтед өз үйүндө Ноттингемге 2-3 эсебинде жеңилип калды. Ооба, кече эле Манчестер Ситиден жеңилген Ноттингем бүгүн Манчестердин экинчи шаарын талкалады. Албетте, Рубен Аморим бардык пландарды айтып, схемаларды сызып, тапшырмаларды берип чыгарды. Статистика жаатын алып карасак дагы Манчестер Юнайтед Ноттингемди бир топ гол менен жеңип алыш керек эле. Бирок мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана алган жок. Сен урбасаң мен сага урам деген Ноттингем да 3 гол киргизип, 3 упайга ээ болду. Манчестер Юнайтед Тен Хагты күнөөлүү деп жатты эле да, аны да кетирди. Ордуна башка жылдызы жанып турган башкы машыктыруучуну алып келди. Бирок анда дагы пайда чыкпады. Күнөө койчуда эмес, койлордо экени байкалып калды. Байкуш Аморим Манчестер Ситини жеңип атагы чыкты эле, эми мына мынтип Манчестер Юнайтед менен жарыга өчүп баратат. Ал тургай мурдагы командасы Спортингдин дагы багы ачылбай эле койду. Сөздүн кыскасы, Манчестер Ситиге көз тийген болсо, Манчестер Юнайтедке каргыш тийген. Баса эң кызыктуу жагдай достор, 16-турда мына ошол Манчестер дербиси болот. Мына кызык сиздерге. Бул оюнда ким жеңиши мүмкүн эми? Бул жакта да негизги эки беттеш болду. Алгач Каталониянын Барселона клубу Севилья шаарына Реал Бетистин үйүнө конокко келип, 2-2 эсебинде тең чыкты. Оюн жүрүшүндө Роберт Левандовски гол киргизип эсеп санын ачса, 66-мүнөттө Де Йонг пенальти белек кылат. Аны Джованни Ло Челсо пайдаланып эсеп санын теңейт. Ал аз келгенсип Барса башкы машыктыруучусу Ханси Флик кызылайып кагазын алып майдандан таштап кетти. Башчысы жок калганын билгизгиси келбей, Ферран Торрес гол жаратып каталондарды алдыга алып чыкты. Тилекке каршы оюн бүтөрүнө саналуу секунда калганда Реал Бетис эсеп санын 2-2 көрүнүшкө алып келди. Жыйынтыгында бирден упай капчыкка салып, командалар тарап кетишти. Барсада акыркы оюндарда айнып баштадыбы, же буга дагы көз тийдиби айтоор билбей калдым. Ал эми эң негизги атааңдашы болгон Мадридтин Реал клубу экинчи каталондук команданы конокто 0-3 эсебинде жеңип 3 упайга колго киретти. Беллингем, Гюллер, Мбаппе голдор автору болуп Реалга дем багыштады. Турнирлик жадыбалда буюрса 38 упай менен Барселона 1-орунда, 2-орунда Реал Мадрид 36 упай топтогон. Бирок карамагында дагы бир оюн бар. Аны дагы утса лидерге айланат. Кыскасы бири-бирин такыр унутпай эстеп жүрө турган достор деп дал ушул Реал Мадрид жана Барселонаны айтуу керек. Эми кыскача жаңылыктарга өтсөк, Бундеслигада баары өз жолунда. Бавария күтүлгөндөй Хайденхаймды 4-2 эсебинде жеңсе, аны артына кууп келе жаткан Хави баштаган Байер дагы 2-1 эсебинде Санкт-Пулини жеңип 3 упайды коржунга салды. Ошентип лидерге жакындашууга аракетин токтотпой улантышууда. Ал эми Италияда 7 оюндан бери алгач жеңиш даамын таткан Рома кече Леччени 4-1 эсебинде утту. А Ювентус жок жерден упай жоготуп алайын деди. Бул жакта да Болония 0-2 эсебинде алдыга чыгып алган, бирок 62 жана 90+2-мүнөттө Ювентус эсеп санын теңеп 1 упайды капчыкка салды. Бүгүнкү күндүн эң кубанычтуу жаңылыгы Америка тараптан болду. Тагыраагы Марко Ройс. Биздин сүйүктүү Марко Ройсубуз акыры чемпион болду.
Тағырағы MLS финалында Лос-Анджелес Galaxy Нью-Йорк Red Bullға қарсы финалда ойын алып барды. 2-1 есебінде Лос-Анджелес жеңіп 10 жылдағы күткен кубогына ие болды. Бұл хабар сізге жаққан болса, әлбетте лайк басып, Марко Ройс чемпион деп комментария қалдырсаңыз деле таарынбайбыз. Эми өзүбүздүн чемпионатка өтөлү. Футзал боюнча Суперлига алкагындагы кечээки оюндар жалпынын купулуна толду. Анда Шам жана Виват гладиаторлорду эле согуш таласына чыгып, күйөрмандарды таарынтпады. Албетте, биринчи бөлүмдө 2-2 эсебинен жыйынталган. Бирок экинчи бөлүмдө 11 гол жаралды. Азамат Аскеров покер кылып 5-3 менен Шамды алдыга чыгарды. Бирок Тилекке каршы Виват өжөлүгүн көрсөтүп 7 гол менен жооп берди. Камбек жасады. Эсеп 5-10, Виватта 3 упай. Күндүн экинчи оюну Топтоголок жана Кант беттеши. Мында Топтоголок 2-1 эсебинде утуп 3 упайда капчыкка сала алды. Кечээки күндүн борбордук беттеши. Дерби дейин десек, эки облус командалары. Мейли, Эл Классикода атап коелу. Алай Дордой беттеши керемет башталды. Алгач Алайды Драгба жана Саламат Мамбеталиев кооз голдор менен алдыга чыгарса, Дордойдон Алмаз Саматуулу да жооп берүүгө жетише алды. Бирок экинчи бөлүмдө Масат Алимов Саламаттын голундай окшош гол жаратып, кайра Алайды алдыга сүйрөдү. Ооба, окшош голдор. Ошол эле аткаруучулар болгону ордулары башка. Оюн соңуна 4 мүнөттөй убакыт калганда Дордой эсеп санын теңештирип, жеңүүдөн кутулуп калды. Эсеп 3-3 тең чыгуу. Бирок кооз голдор, керемет көз иремдер күйөрмандардын купулуна толгон оюн болду. Чындыгында бизде дагы мына ушундай кооз голдор жана кооз оюндар менен Суперлигадагы кызуу жүрүп жаткан чагы. Мына ушул Суперлига алкагындагы оюндарда сиз кайсы командага күйөрмандык кыласыз жана кайсы команда бул жылы Суперлига чемпиону болушу мүмкүн?